Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар. Адилеттүүлүк үчүн айтып койгум келет. Бүгүнкү күндө Москвада бөлөк улуттун жигиттери менен жүрөт деген кыргыз кыздары туурасында. Албетте, ошол бөлөк улуттун жигиттери ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах калимасын айтып мусулман болгон болсо, биздин кыргыздын кыздары менен ал экөөнүн ортосундагы никеге шарият эч кандай тоскоолдук кылбайт. Тескерисинче экөө үйлөнүп жашаганга шарият уруксат берет. Албетте, эч кандай нике жок эле көчөдө ээрчишип, бири-бири менен кучакташып жүрүштүгү бул харам иш, Аллах Таалага жакпаган иш. Бирок сен эмне үчүн кучакташып көчөдө жүрөсүң, эмне үчүн бөлөк улуттун жигиттери менен жүрөсүң деп бирөөгө барып асылганга эч кимибиздин эч кандай укугубуз жок жана акыбыз дагы жок. А балким ал экөөнүн ортосунда нике бардыр. Биз кайдан билебиз бир туугандар?